Ассаламу алейкум. Эгер сиздин видеоңузду башка бирөө жүктөп алып өзүнүн каналына чыгарса, анда ага жалап кылып өчүртүп койсок болот. Ал үчүн эмне кылабыз? Өчүр деп кырылыш отурбай эле 3 точканы басабыз. Анан бул жерде пожаловаться деп турат. Бул жерде нарушение моих прав деп турат. Далее басабыз дагы бул жерден нарушение авторских прав деп коебуз. Анан ушундай ссылкага киргизет. Бул жерде отправить запрос дегенди басабыз. Андан кийин сайтка киргизет. Ушундай сайт ачылат. Бул жерден биз добавить видео дегенди басабыз. Анан бул жерден видео болсо видео дейбиз. Эгер видеонун ичинде башка музыка болсо, сүрөт же болбосо логотип болсо, ошолорду тандайсыз. Меники видеомду чыгарыптыр башка. Анан видео с нарушением. Ошол адамдын видеосун ссылкасын копировать этебиз. Так, бул жерде поделися деп турат. Мына ошону басып копировать этип алам ссылканы. Эми бул жакка коем. Урыл ссылка. Вставить. Эми контент на моем YouTube канал дегенди тандайм биринчи. Анткени менин YouTube каналымдагы видеону копировать эткен. Анан мына ушундай өзүмдүн да видеомду бул жакка алып кел дейт. Өзүмдүн видеомду алам. Мен кайсыл видеомду көчүргөн. Эми видеомду издеп табып, поделиться видео деп копировать этим ссылканы. Бул жакка алып келип коем. URL моего видео дегенди. Вставить. Мына койдум. Анан бул жерден добавить списокту басканда кызыл күйүп калды. Эми бул кызыл күйгөндө кайсыл жери видеонун ошону тандап койсоңуздар болот. Кайсыл жерин кесип алган. Же болбосо толук эле видео. Толук эле видеону көчүрсө видео целиком дегенди басасыздар дагы добавить список дегенди басып коесуздар. Анан ошол списокко кирет. Мынакей. Бул жерден чыгып калды. Ошол видеонун каналынын эси ким жана мен ким, мен ошол жактан чыкты. Эми бул жерден правообладатель деген жерден толтуруп чыгабыз. Бул жерде эмнени толтурсам ошол сыяктуу кылып толтурасыздар дагы. Болду, нарушенияны кабыл алат YouTube жана сиздерге Gmailге кат жөнөтөт. Биз аны удалить этебиз деп. Удалить этип коет. Негизи буга чейин дагы башка өзү ушул видеону эле башка бирөө дагы койгон. Аны удалить эткенге бергем, удалить этип беришкен. Анан бул жерде бир эскертүү берип, же болбосо 7 күндөн кийин, же болбосо сразу эле удалить эт дегенди тандайсыздар. Өзүңүздөр экөөнүн бирөөсүн тандаса болот. Мен болсо удалить сразу дегенди тандадым. Сразу удалить этип салдым. Анан бул жактан галочка коебуз. Галочка коюп, подпись фамилияны жазып туруп кетирип коебуз. Мына ушинтип бүттүгүн бүтүп, өйдө отправить деген бар. Өйдө отправить дегенди басып жөнөтүп коебуз.